каражат үчүн жашап атасың, сен касиетиңдин болгонун учурдук. Арбайлыкта касиет керекпи же акча керекпи? Анда станоктор иштеген Америка каражат менен сакталып турат эле го. Мына табыгый мыйзамды президент дагы, сот, уюм, укук коргоочулар доллары, техникасы токтото албайт. Мына токтотса Американы бүгүнкү күндөгү өртүн 100-төгөн, 200-төгөн адам безбести. Канчалыган адам мына. Ошондуктан табыгый илимге каалайсыңбы, каалабайсыңбы баш ийесиң. Көктөн буйрулган Арстаналайга баш ийесиң. Каалайсыңбы? Сен ал Трамп болсоң, ал сенин тилиң, диниң башка болгон менен жаның ээси кыргыз. Ээси арбай. Тегеретип тескеп келет. Ошого дайым боло албай атасың кыргыз. Кабыл алганга. Мен эне атам өтүп кеткен. 5 жыл кызым мурун турмушка чыкканда мен көрөп ыйладым. Бары бар. Куда тосконго. Бирок эне атам жок, төрдө отурган. Анысы кандай? Түйүнө келейин десе, эне атасы кыргыз өз ордун билбей атат. Арбайлар алып келейин десе, окутуучулар болбой атат. Кыргыз өлкөсүн түптөйүн десе, кыргыз эли пендечилигинен чыга албай атат. Анан өздөрү кырсыктап атат. Ошо мен эне атам жок, мүңкүрөп калгандай. Анткени ошо кудасы өкө барып келгенде 6 ай атасы экен, 6 ай энеси экен, анан 6 ай эжеси экен, анан атасы экен, ал чоң атасы экен деп калат го. Көрдүңбү? Анысы кандай? Бүгүн адамзаттын энеси, атасы жок туруп атат. Кана саясат сактаса, кана байлыкса, кана ошол каражат чыгып аткан жер сактап калбайт беле анда. Каражат сактаган болсо бүгүн дүйнөнү. Ошо каражаттуу дүйнөнүн каражаты менен каржылап турган Америка сакталып турат эле анда. Батыш саясаты менен сакталып турат. Саясат өтүнө зыян болуп атат го бүгүн. Ошон үчүн кыргыз дүйнөнү бийлеп атат. Ааламдык мыйзам бийлеп атат. Ааламдык мыйзам бул чындыкпы? Чындык дүйнөнү бийлеп атат. Жалган каражатты басып, калган жалган саясатты басып, эски эволюция диндерди басып, эски өнүгүү техниканы басып, медицинаны басып. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип сен өзүңдү пенде санаба, адам санаба, арбай сана, периште сана. Ошо сыпатка отур. Ошо милдетиңди, ошол жоопкерчилигиңди аткар. Болбосо таның дагы, жаның дагы күйүп кетет. Мына мен адамзатка жүзүм жарык, менин ааламга жүзүм жарык, менин уйкум тынч, менин көңүлүм тынч. Мен ойлочумун, кечигип атат окшойм депчи. Жок, кечикпей, укмуш сонун иштеп атат ааламдагы иш. Манас келгенде, Манас кыргызды гана түптөп кеткен. Азыркы касиет манасы бул ааламды түптөп кетет. Улуттарды бир журт кылып түптөп кетет. Бир эле идея, бир эле мүнөз калат. Биз ааламдан келиппиз. Жерде пенде жок турбайбы? Бүт эле периштеден жаралган турбайбы? Биз пенде деп бөлүп алган турбайбызбы деп.